Ленин атындағы орто мектебинин кыргыз тили мугалими Бутоева Айзада Туратбековна бүгүнкү сабакты алып барат. Кыргыз тили жана окуу орус мектептери үчүн 3-класс. Саламатсыңарбы? Урматтуу менин окуучуларым. Маанайыңар кандай? Сабакка даярсыңарбы? Балдар, баарыңар сабакка даяр болсоңор, китеп, дептер, калем сапты алып, баарыбыз ыңгайлуу отуруп алабыз. Балдар, бүгүнкү өтүлө турган темабыз чач тарачта. Сабактын максаты чач тарачта деген текстти окуп, маанисин түшүнүп алабыз. Берилген көнүгүүлөр менен иштеп, суроолорго жооп беребиз жана алган билимибизди турмушта колдоно билебиз. Балдар, чач тарашка баргансыңарбы? Чач тарашта биз эмне кылабыз? Чачыбызды кырктырабыз, Балдар, чач тараш деле коомдук жайга кирет, Коомдук жайда өзүбүздү кандай алып жүрүшүбүз керек? Адептүү, тарбиялуу, Чач тарашка барганда кандай болуп барабыз? Чач тарашка барганда чачыбызды да жууп, тазалап, жакшынакай болуп барабыз. Чач тарашта эмне кылат? Чач кыркат. Ким кыркат? Чач тарач. Демек, чач кырккан адамды ким дейт экенбиз? Чач тарач дейт экенбиз, Эми баардыгыбыз 163 бетти ачабыз. Кана дептерди алып туруп, бүгүнкү числону жазып, бүгүнкү теманы жазгыла. Чач тарачта. Диалогту ролго бөлүп окугула. Балдар, диалогту мен окуп берейин, силер угуп тургула. Байке, менин чачымды тегиздеп бериңизчи. Кел отура кой. Кандай кылып кыркайын? Жакында жайкы каникулум башталат. Ошондуктан кыска кыркып бериңиз. Болуптур, жарайт. Мына күзгүгө кара, жагабы? О, абдан жагат. Рахмат, байке. Бара кой, иним. Жакшы калыңыз. Демек, балдар, чач тарачта кичинекей бала эмнеге келиптир? Чачын кырктырганы келиптир, Чач тарач эмне деп сурады? Кандай кылып кыркайын деп сурады, Жакында эмне болот экен? Жакында жайкы каникул башталат экен. Ошондуктан бала чачын кандай кырктырайын деди? Бала чачын кыска кылып кырктырайын деди. Демек, ысык мезгилде чачыбызды кандай кырктырышыбыз керек экен? Кыска кылып кырктырышыбыз керек экен, балдар? Силер да чачыңарды кыска кылып кырктырасыңарбы? Карагыла. Бала чач кырккан жактыбы? Жакты, абдан жакты. Эмне деди? Рахмат айтты, аябай кубанычта калды, Кубанычта калды. Демек, балдар, чач тарачка барганда биз өзүбүздү кандай алып жүрүбүз керек? Өзүбүздү маданияттуу, адептүү, өзүдөн улууларга, тааныбаган адамдарга сылык мамиле жасашыбыз керек экен, Көрүнбү? Ар дайым чачыбызды кырктырып, кандай болуп жүрүшүбүз керек? Сулуу болуп жүрүшүбүз керек экен, Чачыбыз өсүп кетсе эмне болобуз? Жүдөп калабыз. Азаматтар. Анда эмесе, балдар, экинчи көнүгүүнү дептерге жазабыз. Кана, экинчи көнүгүүдөгү суроолорго жооп берип, өзүңөр дептерге жазгыла. Биринчи суроо. Сүрөттө кимдер тартылган?
Кана суроого жооп берип дептерге жазабыз. Сүрөттө кимдер тартылган? Чачтарач менен кичинекей бала. Алар эмне кылып жатышат? Чачтарач баланын чачын тегиздеп жатат, кыркып жатат. Чачтарач менен бала эмне жөнүндө сүйлөштү? Чачтарач менен бала чачын кандай кылып кыркууну сүйлөшүштү. Баланын көңүлү кандай? Баланын көңүлү ачык, жайдары. Эмне үчүн? Себеби чачын кырккан аябай эмне болду? Жакты, Азаматтар, кана бул суроолорго жоопторду дептерге жазып, өз алдыбызча иштейбиз. Эми балдар, бүгүнкү тапшырма түшүнүктүүбү? Бүгүнкү сабак түшүнүктүү болсо, анда үйгө тапшырма. 3-көнүгө 164-бет. Сүйлөмдөрдү туура түзгүлө. Сүйлөмдөрдү эмне кылабыз? Туура түзөбүз. Балдар, сүйлөм деген эмне? Кайталап коелучу. Бүткөн айрым бир ойду билдирген сөз тизмектери сүйлөм деп аталат. Кайталайбыз. Бүткөн айрым бир ойду билдирген сөз тизмектери сүйлөм деп аталат. Бул жерде чачыранды сөздөр берилген. Ар бир катар бир сүйлөм болот. Сүйлөм бүткөндө аягына эмне коюлат? Чекит коюлат. Мисал үчүн, менин башталды каникулум жайкы. Кана ким туура кылып сүйлөм түзөт? Демек туурасы кандай? Менин жайкы каникулум башталды. Азаматтар, демек коду ушуга окшотуп, өзүбүз бул көнүгүүнү аягына чейин чыгып, үйдө жазабыз. Балдар, тапшырма түшүнүктүүбү? Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Бүгүн сабакта биз эмне жөнүндө түшүнүп алдык? Биз чачтарачта, чачтарач менен баланын диалогун окуп, чачтарачта өзүбүздү кандай алып жүрүүбүздү, ар дайым чачыбызды кырктырып, тыкан, таза, сулуу болуп жүрүүгө үйрөндүк. Силер да чачыңарды жайкы каникулга балдар кыска кылып, жарашыктуу кылып, эмне кылабыз? Чачыбызды кырктырып алабыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабак аягына чыкты. Сабакка катышканыңарга абдан кубанычтамын. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.